Абу Хурайра риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Эфрат суусу кургап, ал жерден алтын тоо пайда болмойын кыямат кайым болбойт. Алтын үчүн адамдар бири-бири менен согушат. Ал адамдардын 100-нөн 99-у өлүп, бирөөсү гана тирүү калат. Мына ошол бирөөсү мен болсом керек деп адамдар бара беришет. Кээ бир аалымдар кара алтын жөнүндө сөз болуп жатат деп айтышкан. Башкача айтканда, кара алтын бул нефть. Бул ойду көпчүлүк аалымдар туура эмес деп эсептешкен. Себеби, биринчиден нефть алтын эмес. Экинчиден нефттен тоо курулбайт. Үчүнчүдөн алтын тоо бир гана Эфратта пайда болот. Ал эми төртүнчүдөн алтын тоо пайда болоору менен адамдар алтын тоого барып бири-бири менен согушат. Ал эми нефть пайда болгондо араб өлкөлөрүндө согуш болгон эмес. Абу Хурайра риваят кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Эфрат кургап, анын ордунда алтын кени пайда болуу сааты жакындады. Ким эгер ал жерде болуп калса, эч нерсе албасын. Ибн Хаджар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алтынды албоого буйруганы ал жердеги кан төгүү, зомбулук, өлтүрүүлөр жана жамандыктардын баары болоор себеп болсо керек деп жазган. Бүгүнкү күндө Эфрат суусу азайып, кээ бир жерлеринде кургап, эгин териндери жана мал чарба зыяндыкка учурап жаткандыгы жөнүндө көптөгөн дүйнөлүк телеканалдарда берүүдө. Пайгамбарыбыздын 1400 жыл мурун айткан пайгамбарчылыгы бүгүнкү күндө биздин көз алдыбызда болууда. Чындыгында ал теңдеши жок жалгыз Аллахтан бизге жиберилген чыныгы пайгамбар. Аллахым баарыбызды туура жолунан адаштырбасын.